Саламатсыңар балдар. Силер менен эфир аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе келгиле 8 класстын геометрия курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Билесиңер балдар, бүгүнкү сабакта дагы биз өткөн сабактын уландысы катары эле аянттар темасына кайрылмакчыбыз. Демек анда биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасын жазып алалык. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы айланага сырттан, ичтен сызылган көп бурчтуктардын аянттары. Бүгүн сабакта биз эмнелерди аткарабыз? Мен ошолорду силердин эсиңерге салып өтөйүн. Биз бүгүнкү сабакта балдар көп бурчтуктун аянты тууралуу маалыматтар, көп бурчтукка ичтен жана сырттан сызылган айланалардын аныктамаларын кайталайбыз. Жана ошондой эле айланага ичтен жана сырттан сызылган көп бурчтуктун туура көп бурчтуктун аянтынын формуласы менен таанышабыз. Жана аянтты эсептөөнүн формулаларын колдонуп маселелерди иштейбиз. Анда эмесе алгач аянттардын касиеттерин кайталап өтөлүк балдар. Силерге белгилүү болгондой биринчи касиетин кайталап өтөлүчү. Барабар фигуралар барабар аянттарга ээ. Мына мен силерге азыр эки фигураны чийип көрсөтөйүн. Биринчи фигураны көрүп турасыңар, экинчи фигураны көрүп турасыңар. Барабар фигуралардын барабар экендигин билиш үчүн алардын алгач аныктамаларын эсиңерге салайын. Эгерде эки фигураны бири-бири менен беттештиргенде дал келишсе, анда мындай фигуралар барабар фигуралар деп аталат деп силер 7 класста таанышкан болсуңар. Анда эмесе келгиле бул эки фигураны бири-бирине беттештирип көрөлүк. Мынакей, бир фигураны экинчи фигура менен беттештирип көрсөм, бири-бирине дал келишти. Демек анда бул эки фигура барабар фигуралар экен. Анда бул барабар фигуралардын аянттары дагы барабар экендигин жазып коеюн. S барабар S1. Бул аянттын биринчи касиети. Кайра кайталап өтөм. Биз аянттар тууралуу сүйлөшө турган болгондуктан аянттардын касиеттерин эсиңерге салайын. Барабар фигуралар барабар аянттарга ээ. Экинчи касиети. Эгерде фигура бөлүктөргө бөлүнгөн болсо, анда анын аянты ошол бөлүктөрдүн аянттарынын суммасына барабар. Бул маалымат менен да силер таанышсыңар. Мынакей силер түрдүү капталдуу трапецияны көрүп турасыңар. Мен муну 3 бөлүккө бөлөйүнчү. Мына бир бөлүгүн өзүнчө сызып алайын, экинчи бөлүгүн өзүнчө, үчүнчү бөлүгүн өзүнчө сызып алайын. Анда берилген трапециянын аянтын S деп белгилесем, бул 3 бурчтуктардын ар бириникин S1, S2, S3 деп белгилей турган болсом, анда S барабар болот S1 плюс S2 плюс S3-кө. Башкача айтканда, эгерде фигура бөлүктөргө бөлүнгөн болсо, анда анын аянты ошол бөлүктөрдүн аянттарынын суммасына барабар. Балдар, жашоодо деле ушул принцип колдонулат. Мисалы үчүн, кыргыздын улуттук буюму катары шырдакты карап көргүлөчү. Шырдак бир нече фигуралардан түзүлүп атат. 3 бурчтуктардан, жана ромб же квадраттардан түзүлүп атат. А жалпы шырдактын аянты биз полго салган учурда анын жалпы аянтын табабыз да, демек ар бир бөлүктүн аянттарынын суммасы могу шырдактын жалпы аянтын берет. Көрдүңөрбү? Шырдак жасап аткан учурда дагы аянттардын касиеттери колдонулат. Эми балдар, мен өткөн сабактын биринде силерге көрсөткөм 3 бурчтукту 4 бөлүккө бөлүп, кайраны башкача бүктөсөк, тик бурчтук пайда болду. Тик бурчтукту 8 бөлүккө бөлсөм, аны кайрадан башкача бүктөй турган болсом, 6 бурчтук келип чыкты. Ушулардын бардыгынын аянттары бирдей эле болуп жатат. Демек буларды биз бирдей чоңдуктагы фигуралар дейбиз. А мен азыр ошо бирдей чоңдуктагы фигуралардын аянтын табуунун бир мисалын көрсөтөйүн. Урматтуу окуучулар, экранда силер 4 бурчтукту көрүп турасыңар. Бирок бул тик бурчтук да эмес, ромб да эмес, параллелограмм да эмес, трапеция да эмес. Демек бул эркин 4 бурчтук экенин көрүп турасыңар. Түрдүү жактуу 4 бурчтукту көрүп турасыңар. Бул 4 бурчтуктун аянтын табыш үчүн бул чакмак барактын бетинде жайланышкандыктан мен пиктин формуласы боюнча аянтын табайын. Ал үчүн мына ичинде жаткан бүтүн чокулуу чекиттердин санын таап жатам. Квадраттын чокуларына туура келиши керек эле. Демек бүтүн чокулуу чекиттердин саны ичинде жаткандары 33 болду. Эми фигуранын чегинде жаткандарын санайлычы. Квадраттын чокусуна туура келгендерин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демек чегинде жаткандары 8 экен. Анда пиктин формуласын жазып көрөйүнчү. Эсиңерде барбы? Фигуранын аянтын табыш үчүн ички чекиттердин, демек ичинде жаткан бүтүн чокулуу чекиттердин санына
чегинде жаткан чекиттердин санын 2ге бөлүп кошуп жана бирди кемитүүңөр керек эле. Анда келгиле формуланын ордуна коюп көрөлүк. I'нин ордуна 33'тү, ч'нын ордуна 8'ди койсом, 8'ди 2ге бөлсөм 4, 33'кө 4'тү койсом 37, бирди кемитсем 36. Берилген фигуранын аянтын табууда пиктин формуласын пайдаландым. Эми балдар, ушул эле фигуранын аянтын табыш үчүн мен муну 2-3 бурчтукка бөлөйүн. Жогоруда эсиңерде барбы? Көп бурчтуктун аянтын табууда аны чектүү сандагы 3 бурчтуктарга бөлүп аянтын тапсак болот. Мен азыр берилген 4 бурчтукту 2-3 бурчтукка бөлдүм. 3 бурчтуктун аянтын табуунун формуласы менен биз силерге буга чейинки сабактарда таанышкан болчубуз. Демек, берилген 3 бурчтуктун аянтын табыш үчүн мынакей берилген 3 бурчтуктун бир жагын А 8ге барабар, 8 клетка, же 8 чакмакты көрүп турасыңар, э? Эми бийиктигин жазабыз. Бийиктиги канча болуп турат балдар? Байкадыңарбы? Ооба, бийиктиги 4 чакмак экен, же h барабар 4 деп жазайын. Анда ордуна коюп эсептей турган болсом, 2ден 1, A'нын ордуна 8'ди койдум, H'тын ордуна 4'тү койдум. 8 менен 2 кыскарып кетсе 4, 4 жерде 4, 16 чыкты. Эми экинчи 3 бурчтуктукун табалычы балдар. Анын дагы мынакей жагы А 8ге барабар, бийиктиги канчага барабар экен? Санап көргүлөчү. Бийиктиги 5 чакмак, демек H барабар 5ге экен. Анда бул 3 бурчтуктун аянтын тапсак, 8 менен 2 кыскарып 4, 4 жерде 5, 20. Берилген фигуранын аянты 2-3 бурчтуктун аянттарынын суммасына барабар. Демек, анда S барабар 36. Көрдүңөрбү балдар? Эки учурда тең эле берилген 4 бурчтуктун аянты 36га барабар экендигин көрдүңөр. Бирок бул фигуранын аянтын табууда мен 2 ыкманы колдондум. Биринчисинде пиктин формуласын колдондум, чакмак барактын бетинде жайгашкандыктан. Экинчи учурда аянттын экинчи касиети болгон, эгерде фигура бир нече бөлүктөргө бөлүнсө, анда ал фигуранын аянты бөлүктөрдүн аянттарынын суммасына барабар деген касиетти пайдаланып, берилген 4 бурчтукту 2-3 бурчтукка бөлүп, ошолордун аянттарынын суммасын табуу менен берилген фигуранын аянтын таптым. Көрдүңөрбү балдар? Бир эле фигуранын аянтын бир нече жол менен тапсаңар болот. Эми карагыла. Ушул жерден силерге белгилүү болгондой окуу китебиңердеги бир эрежени эсиңерге салып өтөйүн. Көп бурчтуктун аянтын эсептөө үчүн жалпы учурда аны 3 бурчтуктарга бөлүп, ал 3 бурчтуктардын аянттарынын суммасын табуу керек. Биздин бүгүнкү сабагыбызда дагы көп бурчтук тууралуу жана анын аянты тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Анда силерге тапшырма. Кана балдар, мен силерге суроо берейин. Силер 4 жооптун ичинен туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге белгилейсиңер. Алгач тапшырманын шартын окуйлук биргеликте. A, B, C, D томпок 4 бурчтуктун диагоналдары бири-бирине перпендикулярдуу жана узундуктары 12,4 см, 15 см. Анын аянтын тапкыла. Бул тапшырма силердин окуу китебиңерде берилген. Демек, көрдүңөрбү? Томпок 4 бурчтуктун диагоналдары берилет экен, анын аянтын табуубуз керек экен. Ойлондуңарбы? 2 перпендикулярдуу жайгашкан диагоналдардын негизинде анын аянтын табышыбыз керек. Силер туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге жазып тургула, а мен силерге чыгарылышын көрсөтөйүн. Бизге алгач берилди A, B, C, D 4 бурчтук. Мынакей томпок 4 бурчтук берилди. A, B, C, D чокуларын белгилейин. A'сы барабар 12,4 бир диагоналы. Экинчи диагоналы B'ды барабар 15 см. Бизден сурап жатат, мынакей экөө перпендикулярдуу дегенде тик бурч боюнча кесилишкенин белгилеп коеюн. Табышыбыз керек ушул фигуранын аянтын. Анын аянтын табыш үчүн 4 бурчтуктун аянтын табуунун силерге белгилүү болгон формуласын жазайын. Эгер кимиңер буга чейин билбеген болсоңор, анда бул формуланы дептериңерге жазып алгыла. Томпок 4 бурчтуктун аянтын табуунун бир формуласы. S барабар 2ден 1 D1 көбөйтүү D2 көбөйтүү синус альфа. Синус альфа деген диагоналдардын арасында жаткан бурч. Эми келгиле D1дин ордуна 12,4'тү коеюн, D2'нин ордуна 15'ти коеюн. Анда бизде аянтыбыз 93 см квадрат болду. Туура жооп. Экинчи жооп экенин көрүп турасыңар. Демек, анда эгерде экинчи жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Мынакей балдар, эркин 4 бурчтуктун же томпок 4 бурчтуктун аянтын табуунун формуласын колдонуп,
биз төрт бурчтукту же көп бурчтуктун бир түрү болгон төрт бурчтуктун аянтын таптык. Бул формуланы дагы эсиңерге сактап калганга аракет кылгыла. Томпок төрт бурчтуктун аянтын таптык. S барабар 93 сантиметр квадрат болду. Эми балдар, келгиле көп бурчтуктар тууралуу сүйлөшөлүк. Мына мен экранда силерге бир нече көп бурчтуктарды көрсөтүп жатам балдар. Биз бүгүнкү сабагыбызда көп бурчтуктардын ичтен жана сырттан сызылган айланаларга да байланыштырып материалды карамакпыз. Демек, мынакей көп бурчтуктун ичинен айлана сыздым. Бул көп бурчтуктун ичинен да айлана сызайын. Мунукунун ичинен дагы, үч бурчтуктун ичинен да айлана сыздым. Карагылачы. Бул көп бурчтуктардын ичинен айлана сызган учурда төмөнкүдөй жануу чекиттери пайда болду. Айлана менен көп бурчтуктардын жануу чекиттери. Айлананы жанып өттү көп бурчтуктун жактары. Көрүп атасыңарбы? Мына жануу чекиттери. Демек, эгерде айлана томпок көп бурчтуктун бардык жактарын жанып өтсө, анда ал көп бурчтук айланага сырттан сызылган деп аталат. Үч бурчтукта эки гана жануу чекити көрсөтүлдү. Үчүнчү жануу чекитин силер өз алдыңарча дептериңерге чийгенде белгилеп койгулачы. Кайсы жери жануу чекит экенин түшүндүңөр да. Эми кайрадан эрежесин эсиңерге салайын. Эгерде айлана томпок көп бурчтуктун бардык жактарын жанып өтсө, анда ал көп бурчтук айланага сырттан сызылган деп аталат. Мына биздеги көп бурчтуктар айланага сырттан сызылган. Же айрым учурда айлана көп бурчтукка ичтен сызылган деп да атаса болот. Мынакей сырттан сызылганын көрүп турасыңар көп бурчтуктар. Эми кийинки эрежесин айтайын. Көп бурчтуктар берилди. Эми булардын сыртынан айлана сызалычы. Мынакей. Көп бурчтук тескерисинче ичине жайланышып калды. Айлана сыртына жайланышты. Демек, бул учурда көп бурчтуктун чокулары, бардык чокулары айланада жатып атат. Байкап жатасыңарбы? Мынакей, бардык чокулары айланада жатты. Эгерде томпок көп бурчтуктун бардык чокулары бир айланада жатса, анда ал көп бурчтук айланага ичтен сызылган деп аталат. Же тескерисинче айлана көп бурчтукка сырттан сызылган деп аталат. Мынакей балдар, экөөнүн айырмасын билдиңерби? Көп бурчтук айланага ичтен сызылган учурда бардык чокулары айланада жатчу. Жана ушулар тууралуу үйрөнүп жатканда, булардын радиустары тууралуу биз маалымат менен таанышканбыз. Мынакей бул радиусу, көрүп жатасыңарбы? ОК, ОЭ сырттан сызылган айлананын радиусу. Бул туура көп бурчтуктун радиусу менен туура келет экен. Эми ичтен сызылган айлананын радиусу туура көп бурчтуктун апофемасы деп аталат. Апофемасын азыр мен көрсөтөйүнчү. Мен чиймеде силерге туура көп бурчтукка сырттан сызылган жана ичтен сызылган айланалар тууралуу айтып жатамын. Демек, бул жерде мына апофемасын көрүп турасыңар. ОП апофема болуп эсептелет. Мынакей анда туура көп бурчтукка ичтен жана сырттан сызылган айланалардын радиустарынын формуласын көрүп турасыңар. Туура көп бурчтукка ичтен жана сырттан сызылган айланалардын формулалары болчу. Эми биз бүгүнкү сабакта көп бурчтукту көрүп турабыз, жанага ичтен сызылган айлананы көрүп турабыз. Мынакей анда көп бурчтуктун жактары айлана менен жануу чекитине ээ болот. Бул айлананын борбору, бул айлананын радиусу. Анда айланага сырттан сызылган көп бурчтуктун аянты эмнеге барабар экен? Мына биздин бүгүнкү сабагыбыздын өзөгүн түзүүчү формуланы берейин деп турам мен силерге. Айланага сырттан сызылган көп бурчтуктун аянты эмнеге барабар экендигине көңүл бурабыз. Айланага сырттан сызылган көп бурчтуктун аянты анын периметринин жарымын берилген айлананын радиусуна көбөйткөнгө барабар. Анда формуласын жаза турган болсом, S барабар P көбөйтүлгөн R. P деген жарым периметр балдар. Көп бурчтуктун жарым периметри, мына мен жазып коеюн. R деген ичтен сызылган айлананын радиусу. Урматтуу окуучулар, ушул формуланы дептериңерге жазып алгыла. S барабар P көбөйтүлгөн R. P деген көп бурчтуктун жарым периметри, R деген ичтен сызылган айлананын радиусу. Ошондой эле көп бурчтук эгер туура болуп калса, башкача айтканда бардык жактары барабар болуп калса, анда айланага сырттан сызылган көп бурчтуктун аянтынын формуласын берейин. Мынакей n көбөйтүү a көбөйтүү r бөлүнгөн 2. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул жерде n туура көп бурчтуктун жагынын саны, a туура көп бурчтуктун жагы.
R içten сызылган айлананын радиусу. Урматтуу окуучулар, ушул жерде мен силерге 2 формула бердим. Экөөнү тең жазып алгыла. Бирок силерге эскертүүчү нерсе, сол жагында турган формула көп бурчтуктар үчүн аныкталат. Айланага сырттан сызылган көп бурчтуктун аянтынын формуласы. Оң жагында турган бул туура көп бурчтуктуку. Эсиңерде барбы? Көп бурчтук десек, анын жактарынын узундуктары ар түрдүү болушу мүмкүн. Туура көп бурчтук десек, бардык жактары жана бардык бурчтары барабар болгон көп бурчтук болот. Демек ал айрым учуру. Мен силерге азыр 2 формула бердим. Ушул экөөнү тең жазып алгыла дагы маселенин шартына карата ыңгайына жараша колдоно бересиңер. Эми балдар, кийинки тапшырмага көңүл буралычы. Айланага сырттан сызылган 5 бурчтуктун периметри 6 дециметр. Ал эми аянты 2,4 дециметр квадрат болсо, айлананын радиусун тапкыла дейт. Демек мынакей, айлананы сызайын. Ага сырттан сызылган көп бурчтукту көрүп турасыңар, 5 бурчтук экен. Демек айланага сырттан сызылган 5 бурчтук көрүп турасыңар. Анын периметри 6 дециметр деп берилди. Демек алгач мен берилди деп айлананы жаздым. Борбору О, радиусу R. Периметри 6 дециметр. Ал эми аянты 2,4 дециметр квадрат. Табышыбыз керек ушул айлананын радиусун. Демек R'ди издеп жатам. R'ди табыш үчүн чыгаруу дейин дагы мынакей эрежесин эсиңерге салайын. Айланага сырттан сызылган көп бурчтуктун аянты анын периметринин жарымын берилген айлананын радиусуна көбөйткөнгө барабар. Кайталайын балдар. Айланага сырттан сызылган көп бурчтуктун аянты анын периметринин жарымын берилген айлананын радиусуна көбөйткөнгө барабар. Демек анда бул эрежени пайдалана турган болсок, S барабар P көп бурчтуктун периметрин радиуска көбөйтүп 2ге бөлүп койсок деле болот. Анда муну чыгара турган болсок, 2,4 S'тин ордуна койдум. P'нын ордуна периметр 6 эмес беле койдум. 6 менен 2 кыскарып кетсе 3 чыкты. R'ди таба турган болсом 2,4'тү 3кө бөлүп койдум. 0,8 дециметр квадрат пайда болду. Туура жообу. Биринчи жооп. Эгер кимиңер биринчи жоопту туура деген болсоңор балдар, анда азаматсыңар. Мынакей карап көргүлөчү. Мен бул жерде эмнени таптым? Айланага сырттан сызылган 5 бурчтуктун периметри жана аянты боюнча айлананын радиусун таптым. Эми маселени чыгаралык. Жагы 4 метр болгон туура 6 бурчтуктун аянтын тапкыла деген тапшырма берилди. Мынакей туура 6 бурчтук ал айланага сырттан сызылган. Демек айлана берилди. Жагы 4 метр экенин жазайын. 6 бурчтук десе n барабар 6. Бизден табышыбыз керек болот S'ти. Эми балдар, мен силерге ушул тапшырманы аткарыш үчүн дагы бир жаңы формула берейин. Кана балдар, формуланы дептериңерге жазып алгылачы. S барабар n көбөйтүү a квадрат бөлүнгөн 4'тү көбөйтүшүбүз керек. Косинус 180 градус бөлүнгөн n жана бөлөбүз синус 180 градус nге. Бул формула эмненин формуласы? Кана дептерге жазып алалык. Жагы ага барабар болгон n бурчтуктун аянтынын формуласы. Келгиле эми ушул формулага ордуна коеюн. A деген 4 метр, n деген 6га барабар. Демек 4'түн квадраты 16 менен 4 кыскарып кетсе, тиги жерде 4 калат. 4 жерде 6 24. Эми косинус 30 менен синус 30 градустун маанилерин жаздым. Бул кайсыга барабар эле? Косинус 30 градус деген силерге белгилүү болгондой тамыр астында 3 бөлүнгөн 2ге барабар. Синус 30 градус мына көрдүңөрбү, ошону койдум. Косинус 30 градус дегендин ордуна тамыр астында 3 бөлүнгөн 2ни койдум. Эми синус 30 градус дегендин ордуна 2ден 1ди койдум. Анда эсептей турган болсок, 24 көбөйтүү тамыр астында 3 бөлүнгөн 2 көбөйтүү 2ге барабар болот. Бөлүнүүчүнүн өзүн жазып, бөлүүчүнүн өз ара тескерисине көбөйттүм. Андай кыскарып кетсе 24 тамыр астында 3 чыкты. Демек жообун карай турган болсоңор, эмне чыкты балдар бул жерде? Жообу S барабар 24 тамыр астында 3 метр квадратка барабар болду. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта мен силерге көп бурчтуктун ичинен жана сыртынан сызылган айланалар тууралуу кайталадым жана алардын көп бурчтуктун аянтын табууга карата 3 формуланы бердим. Ушул формулаларды колдонуп силер калган тапшырмаларды да өз алдыңарча аткарып көргүлө. А мен силер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.